Баарыңарга салам достор. Бүгүнкү YouTube каналда мен силерге жакшы жаңылыгым менен бөлүшөм. Бүгүнкү чыгарылышта Instagramга дагы бөлүшүп атам. Аябай жакшы, аябай тарыхый окуя болуп атат мен үчүн. Мындайча айтканда бүгүн бүттү. Бизде бир жумалык ушундай жаштар майрамына карата Түркияда иш-чара болду жана ошого Кыргызстан атынан келдим. Президенттин, министрликтин, жаштар министрлигинин сыйлыктарын алдым. Ушундай бир кызыктуу иш-чара болду да жаштар үчүн. Мен силерге ошону кантип алдым, кандай болду, ошонун башынан баштап айтып берейин деп атам. Измирде окуйм, негизи Түркиянын Измир шаарында окуйм. Анан Түркияда жыл сайын 19 май Ататүрк, түрктөрдүн лидери бар, Ататүрктү эскерүү жана жаштар жана спорт күнү деп белгиленет бул күн ар жыл сайын Түркияда. Анан бул жылы ушундай жаштар министрлиги ушундай иш-чара уюштуруптур. Түркияда негизи 81 шаар бар. Ошол 81 шаардан ар бир шаарынан бирден кыз, бирден бала тандап алыптыр конкурстук негизде. Андан сырткары 10 өлкөдөн ар бир өлкөдөн бирден кыз, бир бала чакырыптыр. Мындайча айтканда 200гө жакын студентти Түркиянын ичиндегилерди конкурстук негизде, Түркиянын сыртындагыларды конок катары чакырып тандап алышыптыр. Анан биз Гүлназ деген досум бар, Измирде чогуу окуйбуз. Ошол досум экөөбүз Кыргызстандын атынан, Кыргызстандын студенттери катары келдик. Негизи Измирде окуйбуз, бирок Кыргызстандын атынан келдик. Бир жумалык иш-чара болду. Бир жумалык иш-чарада биз бир жума бою айландык, ар бир шаарды кыдырдык. Мисалы, биринчи Стамбулга бардык. Стамбулда 3 күн жүрдүк. Ал жерде калган жерлерибизди, калган отелдерибизди, жеген тамагыбызды баардыгын өздөрү төлөп беришти. Андан сырткары акыркы күнү кеме менен ошо Стамбулду айландык 2-3 сааттай жыргап, алардын баарын мен Instagramга, TikTokко бөлүшүп атам, ошол жактан окусаңар болот. Андан кийин Бурса шаарына келдик. Бурсада да жакшы айландык, аяктагы тарыхый жерлерди көрдүк. Аябай жаандуу убакыт болду, бирок ошого карабастан аябай сонун айлануу болду. Ал жакта дагы деңиздин жээгинде кемп лагерь деп коет. Кичинекей будкалар, домиктер бар экен. Ошол жакта калдык деңиздин жээгинде. Анан кечинде деңиздин жээгинде от жагып алып, ырдадык, бийледик. Сонун убакыттар өттү. Алардын баарын Instagramга, TikTokко бөлүшүп атам. Аябай менин жашоомдогу эң сонун окуялардан бири. Андан кийин Эски-Шехир деген аябай Европага окшош кооз шаарга бардык. Ал жакта дагы жакшы убакыт өткөрүп, анан акыркы 3 күнүбүздү Анкарада өткөрүп атабыз. Бүгүн акыркы күн. Бүгүн буюрса түштөн кийин 21-май түштөн кийин самолет менен кетебиз Измирге. Анкарада аябай маанилүү иш-чара болду. Биз Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен жолуктук. Ал жакта суроо жооп болду, маек болду, жаштардын суроолорун алды. Анан жаштар майрамыңар менен куттуктайм, чет өлкөдөн келген жаштарды майрамыңар менен куттуктайм деп ушундай бир чогулуш сыяктуу болду. Бирок ал жака кирүү аябай мындай текшерүү менен киргизет экен. 3-4 жолу текшерүүдөн өттүк. Аябай узун процесс экен аяка кириш үчүн. Ошого телефондорубузду, кыскасы бардык нерсебизди алып калды. Ошого көп сүрөт, видео тартпадык аяктан. Бирок сүрөт, видеолор бар. Өздөрү официальный фото тарткандар тартышып чыгарып атышты. Бирок биз өзүбүз тарта албаган үчүн ал жактан көп видео тарта албадым. Анан президент бизге ушундай белек берди. Бул президенттин колунан алган белегим деп сыймыктанып жүрөм. Ичинде эмне бар экен деп эме болуп атсаңар, бул ушундай наушник экен. Мындай наушник мен негизи колдонбойт элем, бирок президенттин атынан алганыбыз үчүн аябай мен үчүн баалуу белек деп айта алам муну. Анан бул сыртындагы эмелерин дагы сактап коем деп атам. Анткени Түркиянын президентинен колунан белек алган, аны менен жолугуп, сүйлөшүп, маектешип, колун кармап, Кыргызстан саламын айткан, бул өзүнчө бир сыймык да. Анан бул белек мен үчүн аябай маанилүү. Андан сырткары президент менен жолуккандан кийин эме иш-чарабыз бүттү. Анан кечээ күнү болсо министрлер менен жолуктук. Алар менен чогуу таңкы тамакты жедик, министрлер менен чогуу. Анан ал министрлер жана жаштар саясатынын ошо башчысы ушундай белек кутучасын даярдап берди бизге. Булардын ичинде дагы аябай сонун буюмдар, керектүү нерселер бар экен. Муну мен мисалы биринчи жолу көргөндө китеп же блокнот деп ойлодум эле, анткени бул жакта жазылып турат. Ошо Түркиянын эмеси деп, бийлиги деп турат.
Türkiye Büyük Millet Meclisi деп, элдик эмеси деп. Анан бул жакта аябай сонун белек бар экен. Ручка бар экен мисалы. Азыр чыгарып көрсөтөйүн силерге. Аке, ушундай ручка бар экен. Биякта жазуусу менен аябай кымбат ручка сыяктуу көрүнүп атат. Муну мен аябай аспеттеп эми колдоном деп ойлоп атам. Андан сырткары бул эмне билбедим. Мондай флешка экен бул. Бирок бул жакта дагы аябай сонун турат, карагыла, Муну биринчи жолу ачып атам, достор. Кечээ бир ачып карап койдум, бирок мынтип чыгарбадым эле. Бул дагы ошо эменики. Бул болсо power bank экен. Карагыла. Оригинальный сонун 22,5 вольт power bank экен. Бул дагы укмуш белек болду. Бул аябай ишибизге керек болот. Айрыкча биздин студенттердин, iPhone колдонгондордун. Бул белекти мен аябай жактырдым. Андан сырткары дептерлер турду эле, бирок бул эмне? Бул Түркиянын эмеси. Мисалы, белгилүү лидерлердин же белгилүү бир тарыхый окуялар болот го. Ошондой жерде сүйлөнгөн сөздөрдүн топтому экен, адашпасам. Ичинде ошо топтому бар. Анан китеп сыяктуу да, мындайча айтканда, күндөлүк китеп сыяктуу. Мисалы, ТБММ ошол Түркия мамлекеттик бийлигинин, элдик бийликтин ачылышындагы элдердин сүйлөгөнү, дагы башка биякта эмне деп турат? Ошондой эмелер бар экен. Муну бузбайын. Өзүм үйүмө барганда ачам. Ошондой китепче, мындайча айтканда, тарыхый окуялар жазылган китепче, Түркиянын тарыхый окуялары жазылган. Бул жакта дагы Түркия, мисалы, негизи тарыхты карап көрсөңөр, тарыхты жакшы билгендер билсеңер керек. Мурун Осман империясында монархиялык бийлик болчу. Падыша башкарчу бийлиги монархиялык болчу. Андан кийин Ататүрк аны куткарып, аны кулатып, ал бийликти элдик демократиялык бийлик алып, анан мындай эгемен мамлекет болгондо өзүнчө. Ошонун ичиндеги маанилүү конушмалар дейт, маанилүү сүйлөгөн сөздөрдө бул дагы чоң бир китепче экен, ичинде сүрөттөрү менен. Бул дагы аябай пайдалуу китеп деп ойлойм. Муну буюрса окуш керек. Мына ушундай, бул министрликтин берген белеги. Айрыкча министрлер менен, депутаттар менен чогуу таңкы тамак жеп, ошо ак үй деп коебуз го биз, ошондой чоң сарайлары бар экен, аябай кооз. Ал жакта да алар менен чогуу тамак жеп, алар менен сүйлөшүп, таанышып, алардын колунан белек алган дагы өзүнчө бир эме болду. Анан айткандай эле, ошо таңкы тамак жегени барганыбызда ушинтип месталарыбызды да даярдап коюптур да. Марлен Доорубаев могул местада отурат деп. Анан мен бул кардончону дагы алып алдым. Аябай кооз жасалыптыр. Анан бул эстелик болот албетте. Кийин көргөндө сыймыктанып жүрөм. Бияка дагы бир нерсе жазып койсо болот экен. Ушуга чейин неме кылышып, даярдашыптыр. Аябай үтүр точкасына чейин кылышыптыр да. Бул болсо ГСБ, Жаштар министрлигинин белеги бул. Мунун ичинде акча бар. Биринчи акчалай сыйлык өзүнчө келди, мен муну кошуп койдум. ЕТБ деген эмен менен келдик биз. Ошо Жаштар министрлиги билим боюнча. Мунун ичинде канча миң лира бар? 2000 бирдеме 3000ге жакын лира бар. 2900. Бул да ошондой акчалай сыйлык белек бизге. Анан бул өзүм дегеним экен. Мунун ичинде кече бердим муну. Бул жанакы акыллы саат деп коет го, Apple Watch. Ошондой Apple Watch экен. Муну бирок мен иштетип көрбөдүм. Буюрса ачып көрөм. Мен муну негизи көп саат такпайм, бирок аябай кымбат, оригинал. Анан мен мурун колдонбогон белектер. Аябай кубанычтуу болдум муну алганыма. Ошондой достор, ушундай белектерди алып, сүйүнүчүм коюнума батпай, бүгүн отелде акыркы күнүбүз, убактыбыз бар экен, силерге бөлүшөйүн дедим. Ушундай кооз белектер менен. Негизи белекке деле анча сүйүнбөдүм. Powerbank алдым, анан наушник алдым, Apple Watch алдым деп сүйүнбөдүм. Ага караганда дагы эмеге сүйүндүм мен. Бул белекти кимден алдым? Ошолор мен үчүн сыймыктуу болду. Президенттин колунан алдым, буларды министрликтин колунан алдым, буларды жаштар министрлигинин колунан алдым. Ар бир министрлик, мисалы, кайсыл жерге барбайлы белек менен узататты. Дээрлик 200 студент болдук биз, жана айткандай эле Түркиянын бардык шаарынан 2ден студент келди. Андан сырткары 10 өлкөдөн 2ден студент келди. Ошо менен 200гө чукул студент болдук, жана ар бири менен аябай жакшы байланыш түзүшүп,
Мисалы отелдерде калып атабыз, тамактар аябай сонун, ошолордун баарын төлөшүп, жада калса Измирден бияка келип, анан кайра кеткенде самолет билеттерине чейин өздөрү төлөп беришти. Анан бул мен үчүн аябай сыймык, аябай чоң тарыхый окуя. Ошону силер менен мактанып бөлүшөйүн деп чечтим. Анан ушунча сый көргөн, ушунча белектерди алган, ушунча укмуш кишилер, лидерлер менен жолугуп, алардын колун кармап сүйлөшкөн өзүнчө бир сүйүнүч. Бирок ошончо окуялар болуп атканда мен дайыма бир ой менен жүрдүм. Бизде Кыргызстанда эмнеге мындай иш-чаралар болбойт? Эмнеге Кыргызстанда жаштар күнү куттукталбайт? Эмнеге жаштар күнү белгиленбейт? Эмнеге белгиленсе дагы ушундай чоң иш-чаралар болбойт? Кантип биз ошондой иш-чаралардын болушуна салым кошо алабыз? Кантип үнүбүздү жеткире алабыз? Деген ой менен, салыштыруу менен жүрдүм. Анан ичимде аябай чоң жоопкерчилик болду да. Туркиянын ичиндегилер бул өзүнүн өлкөсүн, шаарын атынан келип атат. А мен болсо чоң бир мамлекеттин атынан, мамлекетти аркама алып, мамлекеттин атын биягыма жармаштырып алып, мен Кыргызстандан келдим, Кыргызстанды силерге таанытканы келдим деп чоң бир жүк менен жүрдүм. Анан Кыргызстанга барганда мен мисалы студенттик күнүм, ушундай сыйларды көрүп атам, жакшы эме кылып атам, бирок бул чоң жоопкерчилик болгон үчүн ошо жоопкерчиликтин сезип жүрдүм. Кыргызстанга барганда ушундай иш-чараларды кылганы мен мисалы кийин окууну бүтүп чоң ишчерге кирип калганда ушундай иштерди ачышыбыз керек, ачканга салым кошушубуз керек. Биздин Кыргызстандагы жаштар ар бир өлкөдөн таанышып, ар бир шаардан келип, чогулуп, нетворкинг кылып, ушундай иш-чараларды Кыргызстанда болушуна мен салым кошушум керек деп өзүмдү карыз сезип атам дагы деле. Буюрса ал иштер аткарылат деген ойдомун. Мисалы 20-30 жылдан кийин бул видеолорду көрүп, мен ушул убакта ушундай кылган экем, ушинтип ойлонгон экем, эми буюрса ушуларды ишке ашырыптырмын деген күндөргө жеткирсин. Буларды сый көрүү өзүнчө бир нерсе, ал жоопкерчиликти алып Кыргызстанга карыз болуп калуу сезими өзүнчө бир башка нерсе. Ошого буюрса бул иш-чаралар бизге дагы алдыга түртүп, бизди Кыргызстан үчүн, өлкөбүз үчүн, түрк дүйнөсү үчүн, деги эле ааламдын жакшыруусу үчүн салым кошуш керек деген бир месседж алдым өзүмө. Жөн эле окуп, жөн эле өзүңдүн кара курсагыңды багып, жөн эле барып келип жүрө бербей, пайдалуу иштерди кылып, өзүң азыр кандай жакшы нерселерди көрүп атсаң, андан да жакшысын өзүңдүн өлкөңдүн жаштарына, башка жаштарга жеткирип шарт түзүп беришиң керек. Анткени бул милдет да. Бизден чоңдор бизге ушул милдетти берди, көрсөтүп берди өзүнүн милдетин.